Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров дүйнө чемпионатында байгелүү кайткан жаш балбандарды сыйлады. Садыр Жапаров 4-сентябрда ынтымак ордодо өспүрүмдөр арасында күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта байгелүү орундарды ээлеген балбандар менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчы быйыл Кыргызстандын спортчулары үчүн жемиштүү жыл болгонун белгиледи. Өлкө намысын талашкан эр азаматтар килем үстүндө чеберчилигин гана көрсөтпөстөн, Кыргыздын айкөлдүгүн дагы дүйнө жүзүнө даңазаладыңар десек жаңылышпайбыз. Катуу мертинип калган атаандашына кол сунуп килемден көтөрүп чыккан Өмүрбек уулубуз жөнөкөйлүк жана кыргыз бейли кандай болоорун айгин эледи. Чын эле биздин балбандарыбыз атаандашын алып тынмайынча жазбаган, көктүк мүнөз менен күрөшөт. Анан мен уттум деп айгай салбай жеңишин кыргыз элине ата мекенин арнашат, деди Жапаров. Ал ошондой эле спортчуларды ар кандай чөйрөлөргө, криминалдарга, саясий оюндарга аралашпоого чакырды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Баткенде ажатканага түшүп кеткен бөбөктү куткарып калышты. Кадамжай районунда Баткен облусунда ажатканага түшүп кеткен баланы аман алып калышканын өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 4-сентябрда саат 18:14-тө Айдаркен шаарынын Металлург көчөсүндө жайгашкан үйдө болжол менен 5 жаштагы наристе ажатканага түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Кадамжай райондук өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучулары капитан Султановдун башчылыгында менчик автоунаасы менен жетип келишкен. Ыкчам чаралар көрүлүп, бөлүктүн кароол башчысы улук лейтенант Сүйүнов ажатканага түшүп, наристени аман эсен алып чыкты деп айтылат маалыматта. Ошол замат дарыгерлер тарабынан бөбөктүн ден соолугуна көзөмөл жүргүзүлүп, учурда абалы туруктуу экени аныкталган. Мелис Турганбаев күрөш федерациясынын жетекчилигинен кетти. ИИМдин мурдагы жетекчиси Мелис Турганбаев күрөш федерациясынын башчылыгынан кетти. Бул тууралуу өзү социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал 1998-жылдан бери спорттук күрөш федерациясын жетектеп келгенине токтолуп, өлкөгө кызмат кылууга аракет кылганын белгилеген. Ар нерсенин өз учуру болот эмеспи? Ошондуктан 26 жылдан бери федерациянын жүгүн көтөрүп келгендиктен жаштарга кезек берүү максатында аларга жол бошотуп, федерация жетекчилигинен кетүү чечимин кабыл алдым. Бирок бала кезден бери күрөш дүйнөсүндө өсүп жетилип, ушул даражага жетишиме себепкер болгон спорт чөйрөсүнөн биротоло кетпей, жаштарга эл аралык деңгээлде кеңештеримди айтып, бай тажрыйбамды бөлүшүп турам, деген Мелис Турганбаев. Ал 2020-жылдын 3-декабрында күрөш федерациясынын президенти болуп шайланган. Федерация башчылыгына чейин ошол эле уюмда вице-президенттик кызматты аркалап келген. Бокс боюнча дүйнө чемпиону Орзубек Назаров УКМКга сурак берип чыкты. Бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров сурак берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматта спортчу Өзбекстан жараны Салим Байбача кайманаты бар Салимбай Абдувалиев менен байланышта болгону айтылат. 3-сентябрда кылмыш жаза кодексинин 263-беренеси уюшкан топторду жана кылмыштуу жааматтарды каржылоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Пулетов Орзубек Назарович УКМКнын тергөө органдары тарабынан Салимбай Абдувалиев менен жолугушуу жана таанышуу жагдайлары боюнча сурак алынды деп айтылат маалыматта. Учурда Салимбай Абдувалиев менен байланышта болгон башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатканы кошумчаланды. Бишкектин мэриясы берген 100 троллейбус Ошко ташыла баштады. Бишкектин мэриясы Ош шаарына берген 100 троллейбусту жеткирүү иштери башталды. Бул тууралуу Кыргыз индустрия АКсы билдирди. Маалыматка ылайык ташып жеткирүү иштерин Кыргыз индустрияга караштуу Кыргыз Чет Транс Ош ишканасы колго алган. Ал быйыл апрель айында өткөрүлгөн тендерди утуп алган. Аталган ишкана троллейбустардан тышкары трансформаторлорду, электр зымдарын жана маамаларды Ош шаарына жеткирет. Ал үчүн жалпы 152 каттама уюштурулат. Эскерте кетсек, быйыл июнь айында Бишкектин мэриясы Ош шаарына 100 троллейбус берүүнү пландап жатканы белгилүү болгон.
болгон. Аны менен катар мэрия троллейбустардан толугу менен баш тартканы ачыкка чыккан. Мэриянын бул демилгесине бир топ шаар тургундары, коомдук активисттер каршы болушкан. Ага карабай мэрия Бишкек шаардык кеңешинин колдоосун таап 100 троллейбус Ош шаарына бериле турган болгон. Жакынкы мезгилде Бишкекте троллейбустар такыр каттабай калат. Ошто өспүрүм кыз көп кабаттуу үйдүн чатырынан боюн таштады. Ошто 14 жаштагы кыз 5 кабаттуу үйдүн чатырынан боюн таштады. Маалыматты редакцияга Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан ырасташты. Милиция бөлүмүнө 2-сентябрда саат 10:30 Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнөн жашы 7 элек кыз ар кандай жаракаттар менен түшкөнү кабарланган. 2010-жылы туулган окуучу Төлөйкөн Кичи районундагы Кичи районундагы үйүнө барып 5 кабаттуу үйдүн чатырына чыгып боюн таштаган аныкталган. Кыздын жамбаш сөөгү сынып, дагы башка жаракаттарды алган. Учурда реанимацияда жатат. Бул факт боюнча милиция тергөө иштерин баштады. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтов фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Ушул эжекебизге шашылыш келип отурган учурум. Бул эжебиздин абалы күндөн күнгө оорлошуп, кыйналып жатат. Ушул эжебизге $10,000 жетпей турат. Ушул $10,000 Кудайым буйрса сиздердин аркаңыздар менен чогулуп кете турган болсо, эжебиз бутуна турат буйрса деген үмүттө турабыз, дарыланып иншалла. Ушул видеону болушунча таратып, ыхсан кылам десеңиздер, М-банк номер Курстанбек Б деп чыгат. Сбербанк блокировка болуп кеткенине байланыштуу мурдагысы. Азыр жаңы койдук, Райым берди Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп көтөрсөңүздөр болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Эми бул жердеги ситуацияны, бул жердеги акыбалды эч кимдин башына Кудайым салбасын. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул Эл Үмүтов фондуна ишенип, ушул эжебиздин жакшы болуп кетүүсү үчүн жардам берип атасыздар. Азыр дары-дармектеринде жана башка көптөгөн ушул жерде жаткан палатасына дагы ушул сиздер жардам берип, сиздердин аркаңыздар менен ушул эжебиз ушул жерде жатат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан тугандар. Ушундай суу иште активдүү катышып жүрө бериңиздер. Азыр ушул $10,000 чогулсак буюрса эжебиздин субору жабылат тугандар. Ушул балам бешедесине басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмады. Депутат жоолук салынган окуучу кыздардын маселесин көзөмөлгө алууну суранды. Депутат Жалалидин Нурбаев мамлекеттик органдардан жоолук салынган мектеп окуучуларынын маселесин көзөмөлгө алууну суранды. Эл өкүлү Жогорку Кеңештин 4-сентябрдагы жыйынында анча-мынча мугалимдер кыздардын жоолугуна асылып жатат дейт ал. Кыздарыбыздын жоолуктарына асылып, коомчулукта терс пикирлерди жаратууда. Буга юридикалык баа берүүнү өтүнөм. Билим берүү министрлиги, прокуратура менен кайсы мектептерде ушундай болуп жатканын аныктап чыгышы керек. Биз алардын конституциялык укуктарын коргошубуз керек. Ушул маселени тыкыр көзөмөлгө алууңуздарды суранам деп президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттик өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды. Буга чейин социалдык тармактарда билим берүү мекемелеринде окуучу кыздарды жоолуктарын чечүүгө мажбурлап жатканы боюнча маалыматтар пайда болгон. Бирок билим берүү министрлиги муну четке каккан. Таласта кой кайтарган видеосу тараган балага ийим белектерди тапшырды. Талас облусунун Шекер айылында кой кайтарган видеосу тараган балага Ички иштер министринен белектер тапшырылды. Ийимди маалымат кызматынан белгилешкенде 10 жаштагы Бектурган келечекте милиция кызматкери болууну кыялданарын билдирген. Бул тууралуу билген милиция кызматкерлери мектеп окуучусуна жагымдуу маанай тартуулап белек берүүнү чечишкен. Ички иштер министринин атынан Бектурганга белектер тапшырылып, келечекте өз элине кызмат кылган татыктуу милиция кызматкери болууну каалашты. Белгилесек, 10 жаштагы Бектургандын Казакстан менен чектеш жерде мал кайтарып жүргөн видеосу социалдык тармакка кеңири тарап, коомчулукта резонанс жараткан. Кийинчерээк Бектурган ата-энесине жардам берип, мал жайып жүргөнүн айткан. Маданияттын эмгек сиңирген ишмери Ассол Молдокматова баланын ата-энесин таап, алардын уруксаты менен Бектурганды шаар калдырган. Молдокматова Бектурганга кийимге алып берип, дарыгерлерге көрсөтөрүн билдирген. Өз кезегинде Бектурган Бишкекте окугусу келгендигин айткан. Учурда ал Бишкек шаарындагы мектептердин бирине которулуп, билим алып жатканы да белгилүү болду.
Эртең Кыргызстан менен Ирандын футболдук беттеши болот. Бүгүн Кыргызстан менен Ирандын футболдук беттеши болот. Кайдан көрсө болот. 5-сентябрь күнү саат 20:00 Бишкектин Алатоо аянтында бардык футбол көрөрмандар үчүн Иран жана Кыргызстан улуттук курама командаларынын беттешин бирге көрүүгө фан зона уюштурулат. Акшумкар курамасы 2026-жылы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү айлампасында сапарын баштайт. Иш-чарага кирүү акысыз. Чүйдө бир жумадан бери 15 жаштагы Элиза дайынсыз болуп жатат. Чүйдө 2009-жылы туулган Изагалиева Элиза дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, милицияга анын жакындары кайрылышкан. Кыз 27 августта болжол менен саат 15:00 чамасында канттагы үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз болуп жатканын айтышкан. Кимде-ким сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0312 61 6907 031 32 52 14 7 0709 50 29 55 0505 76 88 76 номерларына чалсаңыздар болот. Шаршенбек Абдикеримовго козголгон иш башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Бишкектин 1-май райондук соту Аю холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында компаниянын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдикеримовго ачылган иш өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөнүн жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди. Ага тандалган сырттан камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 2023-жылдын сентябрь айында Шаршенбек Абдикеримовго кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо, аксыздык маркаларды жана идентификациялоо каражаттарын жасалмалоо, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү, спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзам сөндүрүү жана уюшкан топту түзүү жайга катышуу беренелер менен айып койгон. 1-май райондук соту Шаршенбек Абдикеримовду былтыр 8-сентябрда сыртынан камакка алган. Ал азыр кайда экени белгисиз. Шаршенбек Абдикеримов Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Улуттук Олимпиада комитетинин мурдагы президенти. Ал саясатчы мурдагы депутат Канатбек Исаев менен чогуу Кыргызстан саясий партиясын түптөгөн. 2023-жылдын апрелинде ИИМ Аю ишканасынын заводун тинтип, 260 тонна мыйзамсыз спирт, аксыздык маркасы жок 12.000 бөтөлкө алкоголь ичимдиктерди табылганын кабарлаган. 1-май райондук соту ушул жылдын 17 апрелинде Аю холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аю компаниясынын директору Тыныбек Исаевке жана 5 кызматкерине өкүм чыгарганы белгилүү болду. Алар мунапыс менен жазадан бошотулушту. Аю холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Курамына 30дай ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында Аю курулуш, Аю грант, Аю лизинг, Аю грант, Токмок Бус, Аксарай жана башкалар бар. Президент Садыр Жапаров 2023-жылы жазында Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Аю компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Президент ишкана мамлекетке салык толук төлөбөй жасалма акциздер менен иштеп келгенин айткан. Шаршенбек Абдикеримов ага козголгон иш жана Аю холдингдин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек.